Акыркы 9 жылда толук жоопкерчилик мойнуна алыш керекти. Азыр деле көптөгөн аткаминерлер, ушул жерде отурган аткаминерлер өткөн шайлоодо СДПК партияга аябай чоң кызмат кылган. Убакыт келип калды. Же башка партияны тандап чыгып кетиш керек, же жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Биз күн сайын сын пикирлерди айтып атабыз. Өкмөткө, аткаруу бийликке. Бирок баарыбыз тең, урматтуу кесиптештер, түшүнүп турабыз. Ал курамыны биз түзгөн эмеспиз, биз чечкен эмеспиз. Бүгүн деле бир министрдин, бир агенттиктин тагдырын депутаттар чече албайт. А бирок сөгүзчө укканда, сын пикир укканда жалаң эле депутаттар күнөөлүү болуп атат. Ошондуктан мен сунуш кыла турам, убакытты созбой жаңы коалицияны түзүшүбүз керек. Ал коалицияга СДПКдан тышкары бардык фракциялар кошулуш керек. Ошондо жок дегенде, баягында жөнөкөй сөзү айткандай, жеген тамакка акча төлөгөндөй болбой калсын. Жооп берсек, аткарган жумуш үчүн жооп берели. Сын уксак, аткарган жумуш үчүн сын угалы. Урматтуу Дастан Жумабекович, урматтуу коллегалар, урматтуу Исхак Абсаматовичтин жогоруда айткан сөзүнө жооп бербесем болбойт. Себеби бул жогоруда сүйлөгөн сөзүндө биздин партияны жана фракцияны жана коалицияны кайса түзүш керек деп атат. Ошон үчүн мен сиздерге бүгүнкү күндөгү СДПК фракциясынын жогорку кеңештеги позициясы жөнүндө айтып коеюн, урматтуу Исхак Абсаматович. Туура бүгүн СДПК фракция дегеле партиясынын ичиндеги окуяларды барыңыздар көрүп атасыздар. Бүгүн партия фактически де-факто и де-юре экиге бөлүндү деп айтсак болот. Бул мурунку экс-президентти колдогондор жана бүгүнкү курсту, бүгүнкү мамлекетте болуп аткан иш-чараларды жана бүгүнкү бийликти колдогон биздин партиялаштар. Ошон үчүн бул жерде фракция менен же ошол партиянын бир бөлүкчөсү оппозиция боло турган болсо, бул жерде мыйзам дагы жол берет. Фракция чечтик, коалицияда калабыз, коалиция көпчүлүктө болобуз, ошо ойдон мындан ары иштейбиз. Ал эми каалаган фракциялар кирсе болот, каалаган чыкса болот, вернее, а кире турган жөнүндө мына бүгүнкү күндө конституциялык толук укугуңар бар. Конституцияга ылайык оппозицияга берилген комитеттер бар. Бул жерде менимче оппозициябы, позициябы биз баарыбыз тең ынтымакта жанагындай жогорудагы башаламандыкка, инкылапка мунун баарын баштан өткөрдүк. Жол бербей, биз өзүбүздүн вазифабызды аткарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз жалпы бир палатабыз, бир жогорку кеңешпиз. Биз баарыбыз тең бир бийлик бутакты бүгүн бул жерде эл өкүлү катары представлять этип атабыз. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, итак, мындайча айтканда бүгүнкү күндө көп маселелер бар. Ошон үчүн биз өзүбүз ынтымактуу иштесек, мен ынтымакка барыңыздар чыгып кетет элем. Урматтуу Исхак Абсаматович, сизди баш кылып, чоң рахмат. Урматтуу коллегалар, саламатсыздарбы? Исхак Абсаматович бул маселени көптөн бери айтып келатат. Ага жооп бериш керек эле, өз учурунда же Конституциялык палатага бериш керек эле. Азыркы Иса Сашынкулович сүйлөгөндөн кийин мен мындай бир ой пайда болуп калды. Республика Ата Журт фракциясы коалицияда эмес экен деп мен түшүндүм. Эми бул жерде Исхак Абсаматовичтин логикасына келсек, бүгүн легитимдүүлүк жөнүндө сөз болуп атат. Эгерде Республика Ата Журт коалиция кирди, бул жаңы коалиция логика боюнча, анда өкмөт коалиция өкмөттү премьер-министр сунушташ керек эле, жаңы программа, жаңы курам дайындаш керек эле жогорку кеңеш. Жаңыдан. Анан 75 статьяда эгерде жаңы коалиция түзүлүп калса, урматтуу Дастан Артисбекович, сиздин дагы ошол жерде полномочияңызды тастыкташ керекпиз. 75-чи берине так жазылып турган. Ошого бул жерде логиканы караш керек. Коалиция бул фракциядан түзүлөт. Эгерде жаңы фракция келди, значит жаңы коалиция деген сөз. Жаңы коалиция деген сөз бул жаңы коалицияны түздүк деп айтты. Түздү дегенде жарыялгандан кийин жаңы өкмөт, жаңы премьер-министр,
же ошол эле өкмөт, бирок жаңыдан кириш керек процедуралары. Ошого бул маселени мындай жөн калтырбай, бул маселеге тагыраак жооп бериш керекпиз. Же конституциялык палатага жазабызбы, же башка жака мыйзамды карайбызбы, ошол маселени өзүнчө бир карап чыгыш керек. Анан кийин республика ата жүркөн мен суроо берет элем. Силер коалициядасыңарбы же жөн эле прикрепленныйсыңарбы? Ошого дагы жооп берип коюш керек. Рахмат. Рахмат, бардыгы мыйзам жегинде болгон. Вакыт эркеш өкмөт келген программасы менен биз бул жерден бекитип бергенбиз. Республика ата журт фракциясында киргени, мен ойлойм, мыйзамдуу, бул мыйзам жол берет, мыйзам менен кетти. Ал эми өзүңүздөрдүн ой пикириңиздер болсо, кайрылыңыздар органдарга, сот органдарына кайрылыңыздар, жооп берет. 4-чү микрофон. Рахмат. Урматтуу Дастан Артисбекович, мен жана кайрылуумда айттым, мен 3 ай мурда сизге кат жибергенмин да. Ал каттын жообу жок. Сизге жөнөттүк. Эгерде жок, кечирип коесуз, мен алган жокмун да. Бул жерде сиз пикириңизди айтышыңыз керек, мага жазып бериңиз. Азыр жана жогору айтылган туура эмес ал. Коалиция түзүлөт. Кошулбайт, кемейтпейт. Логиканы ойлосоңор, эгер бүгүн кошсок, республикада журтты, эртең тарынып кетсе, тентектик кылса, бөлүп таштайбы, андай болбойт эч качан. Анан коалиция түзүлгөндө чын эле жаңа курамы, жаңа өкмөт бекитилиш керек. Ал сиз айткан учур ал башка болчу. Премьер-министр алмашкан учур болгон, ал башка такыр. Ал сиз айтканда жаңа программа менен келди, туура. Бир күндө даярдап келишкен. Бирок негизи табигаты боюнча ушундай да. Коалиция жаңыланганда түзүлүп туруп, жарыялап, мына биз ушул максатка баратабыз дегенде жаңа өкмөттүн курамын ушул жерде бекитишибиз керек да. Бир аз туура эмес түшүнүп берип атасыңар да. Рахмат, Исхак Абсаматович. Мыйзамга таянабыз. Сиздер логиканы айттыңыздар, биз мыйзам менен кеттик. Рахмат.